Мантуунун чыры. Аңгеме. Автор Сайра Бүбү Касымова. Кемпир атка конуп, оозундагы 36 тишинен 4-5 калганга чейин не бир укмуштарды көрбөдүбү? Укту, ал тургай аралашпадыбы? Анан калса качан кемпир болгондо бул айран түшкөн жашоонун ак карасын тим эле жаңылык ачып салгансып, аңдап, билип, ал тургай кээсине таң калып калмай дагы эле кала элек. Кемпир жаш кезиндеги кесибинин аркасы менен Айгүлдү тааныды. Экөө үймө-үй катышып, сырлары болсо төкпөй чачпай айтышып, бири-бирисиз сырдашаары жоктой туюлар эле. Сабира мындай мамиледен улам экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз окшош, жогорку билимдүү болгонубуздан го деп ойлочу акыл көйүндө. Анын жогорку билими жок, орто билимдүүлөрдү эликтей карап койгону да ошондон болсо керек. Курбусу Айгүлдүн улуулары уул болгондуктан анын уулу эрте үйлөндү. Айгүл күйөөсү экөөнүн баласынын үйлөнгөнүнө маңдайлары жарыла кубанганын деле көргөнү жок. Ал тургай кызың түшкүл баласына арнап келинине көшөгө деле албаптыр. Баласы колкусун алып келген күнү: "Алло, Сабыш, кандайсың? Тиги Дастан бир кызды ээрчитип келиптир. Сен өткөндө балам үйлөнөм десе шашып калбайын деп көшө алып койдум дебедиң беле? Ошонуңду бере турбайсыңбы?" дебеспи? Сабира бирөө угуп калбасын дегенсип эки жагын каранып койду. Анын күйөөсү бир айтканынан кайтпаган, анча-мынчаны жактыра бербеген, анан турмушка керектүү нерселерди кошуна колоңдордон сураганды жете желмоозундай жек көргөн, жаан жакшылыкта жаман адатты кылып, суранган эмнеси деп жаман көргөн адаты боло турган. Чынында Сабира күйөөсүнүн бул мүнөзүнөн абыдан тартынып турчу. Азыр деле тартынган. Сабиранын көшөгөнү бергиси келбесе да, курдашынын көңүлүн кыйбай турду. "Көшөгөнү кантип алып кетесиң? Мен Дастанды жибербейм. Берип жиберсең, рахмат алдышка. Ушундай асылжансың да, целую" деген Айгүл телефондун трубкасын койду. Дастан келсе күйөөсү билип калып, алаңгазардай чыр чыгарарын сезген Сабира эптеп күйөөсүн алаксытып, көшөгөнү баштыкка салды да бир шылтоон айтып эшикке чыгып кетти. Кайда бир чай кайнама убакыттан кийин Дастан Сабирага сырттан жолукту. "Маанайы пас. Кушпооң бек болсун, балам." "Рахмат, Аяш апа." Оозу араң бүлк этти. "Эмне маанайың жок? Башым ооруп турат. Келинчегиң кай тараптан болот экен?" "Чүйдөн. Ата-энеси билдиби бул тарапка келгенин?" "Балдар үйүндө чоңоюптур." Сабира унчукпай калды. Дастандын маанайы эмнеге жоктугун эми билди. "Биз келинди эртең барып көрөлү, Дастан?" "Жок, Аяш апа, өзүбүз чакырабыз. Апам азыр шартыбыз жок деп жатат го." "Кызык, ушул Айгүлдөрдө шарт жокпу? Жетим кыз деп теңсинбей жатса керек" деп ойлогонго үлгүрдү Сабира. "Өзүбүз чакырабыз" дегенден кийин Сабира Айгүлдөрдүн тойго чакырышын күтүп күндөр жыла берди. Айгүлдөр тойго качан чакырат деп күтүп отурмак белек? Келиндин бетин ачып көрүп коелу деген Сабира күйөөсүн ээрчитип Айгүлдөрдүн босогосун аттады. Айгүл жумуштан жаң келип кечки тамагын жасаганга даярданып жаткан учур эле. "Келин кут болсун. Келин кеткен, 15 күндөй болуп калды. Ал кеткени жыргадым. Үйдө отуруп эле болгон тамакты жасап иче берет экен. Малак соргонсуп илиштике жок. Курсак ачса жейт да" деп сөзгө аралашты Сабиранын күйөөсү. Айгүл анын айтканын жактырбаганы менен үндөгөнү жок. Айгүл андан ары сөзүн улады. "Бир жолу мантуу жасаптыр. Менин аппетитим жок болгондон кийин эртең жейин деп муздачкычка салып койгом. Жумуштан келсем, жеп алышыптыр. Кайда десем, жана жегенбиз дейт. Жиним кандай келгенин билбейм. Кет сендей тойбогон немени көргөн эмесмин деп кууп чыктым" деген Айгүл өзүнүн кылыгына машырланып турду. Сабира баш ылдый муздак суу куюп жибергендей ичиркенип кетти. Тамакты жейиш үчүн башырат да. Байкуш келин бул барда тартынып жок болгондо жесе жегендир. Тоба, тамактан да башка баалоолу жок адамдар болот экен деп ойлогонго үлгүрдү. Сабира ойлогуча күйөөсү Максат саатын карап: "Биз жанагы жакка эртерээк барышыбыз керек, Сабира, эртелейли" деди. Максат көңүлү жактырбаган адам ушинтип коерин билген Сабира: "Ооба, эртелейли, тиги тайкемдер тойго чакырган.
Эртерээк чыкпасак кечигип калабыз деген болду. Кап шашпай тамак жесеңер болмок деп кейиген Айгүл келгендерди сырткы узатып чыкты. Оңой менен ачуусу келип серпилбеген Максат: "Туй, мунуң акмак турбайбы? Бир кетсе кайра ошол келинге күнү түшүп калбаса эле болду" деп итиркей келип. Сабира унчукпады. Андан бери күндөр суулдап, айлар айга, жылдар жылга тогушту. Дастандын турмуштан жолу болбоду. 3 жолу төшөк жаңыртты. Ар бир аялдан бирден балалуу болуп дегендей. Арадан 13 жыл өткөн соң Дастан кайрадан биринчи аялын кызы менен ээрчитип кирип келди. Айгүл не дээрин билбей элейди. "Апа, саламатсызбы? Мен мантуңузду жебей сизге сонун кылып мантуулар жасап берип турам. Кезинде мен түздөп жолго салчу сиз элеңиз. Анте албадыңыз. Эми мындан аркысын мен түздөөгөнгө аракет кылам. Бул кыз небереңиз. Мен көрсө ошондо мантууга талак болуп турмун. Сиз 5-6-ны төрөсөңүз дагы ошону билбей албай коюп турсуз. Ну, эч нерсе эмес. Коркпоңуз апа, мен сизден өчө албайм. Балаңыз жакшы, сиз жаман болмок белеңиз. Сиз менин сыйымдасыз. Мен азыр баягы шербет эмесмин. Турмуштун ачуусунда, таттуусунда ушул 13 жыл аралыгында окуп бүттүм" деп отуруп калып бетин басып өпкөсүн тарта ыйлап жиберди. Айгүл 13 жыл мурда кеткен келини кайра келип минтип сүйлөп турушун жактырган жок. Сүйрөлгөн элүүңдү көрөйүн. Акылдуу сынып мага акал айтып коет деп ойлогон боюнча түркү үйүнө кирип кетти. Айгүл ушуларды эстегенде кезинде көптөрдү жактыра бербей, өзүн өтө менсинип, акылдуу эсептегенин эмне үчүн мендей ойлонушпайт деп суроо берип кайра жооп таппай, элдин баарын клон кылгысы келгенин эстеди. Анан мындай ой жүгүртүүсүн: мен кыйын деген СССРдын тарбиясы баарыбызды бир алкакка сыйдырып, адамдын психологиясына таасир берүүчү билимдердин баарын чектеп салган тура деген оюнан кайтпай турду. Кезинде кетирген жаңылыштыгын моюндагысы келбеди. Баалуулугу тамак экенин да элесе албады. Ичкериден бышып жаткан мантуунун жыты каңылжарды өрдөп адамдын аппетитин ачкансыйт.